Кудайдын чакырыгы 1-июнь. Жашообуздун жолдору дайым эле салкын, тынч, жагымдуу гүл бакча эмес. Ар кандай кыйынчылыктар, жоготуулар, оорулар коштоп жүрөт. Кудайды тааныбаган, андан кантип үмүттөнгөндү билбеген адамдарга ошондой караңгы күндөрдө өтө кыйын. Кээде өзүңдү жоготуп, жөлөк издеп, таяныч издеп каласың. Кудайдан үмүттөнгөндөр бактылуу. Ыйык жазууда жазылган: адамдар ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө, жүрөгүңөрдөгүнү анын алдына төккүлө. Анткени Кудай биздин баш калкалаар жайыбыз. Биз баардык учурда андан үмүттөнө алабыз. Биздин оозубуздан сөз чыга электе эле бизге эмне керектигин ал билет. Бирок биздин ага кайрылып, жардам сурашыбызды күтөт жана жардам берүүгө даяр. Сыйынууда ага жөн гана сөздөрдү айтып койбойбуз. Андан кубат алып, руханий жактан, эмоционалдык жактан күч алып калабыз. Жүрөккө тынчтык келет. Сыйынуу бул Кудайдын алдына биздин муктаждыктарды санап берип коюу гана эмес, жүрөктөгү жараттарды айыктыруу, жүктөрдөн бошонуу. Үмүтүңүз Кудайда болсун.